Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы ден соолукка өтө маанилүү темаларды козгойбуз. Төрөлүп бала өсүп келатат. Ошо төрөлгөндөн кийинки күндөрдөн баштап негизсиз иш катуу. Ал убакта свечандыр көп билишпейт, айылда самын салып. Эли жол болсо ошо тубаса балдарда кездешчү. Болезнь кириш бурунга деп коет. Өзгөчө кыз балдар бойго жетип турмушка чыккандан кийин биринчи көпчүлүгү биринчи төрөттөн кийин келет, ичим ката баштады. Ичеги акырындап ошо көрө баштайт. Дарыларды иштейм, күчкө салып туруп ичегиди толуп турган ичегини бошотуп баштадым. Мен мисалы мындай айтам, бул топтогу дарыларды качан беришибиз керек? Бул топтогу дарылар мисалы функциональный деп коет. Бул оору эмес, жөн эле функциональный запор болуп калды. Мисалы ичеги өткөндө бир таблетка иштесе, 10 күндөн кийин 2 таблеткага, 1 айдан кийин 3 таблеткага, анан кийин 5 таблеткага дагы иштебей калышы мүмкүн. Ичеги бүттү, ичеги чарчады. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы ден соолукка өтө маанилүү темаларды козгойбуз. Колопроктолог Бектенов Исакжан Абдыралиевич менен дагы бүгүн ошол иче карныбыз тууралуу, көтөнчүчүгүбүз тууралуу дагы темаларды улантабыз. Саламатсызбы, Исакжан мырза? Саламатсыздар. Бүгүнкү темам ич катуу деген тема болсун. Анан туура кантип тамактанат, ошо ич катпаш үчүн эмне кылыш керек? Анан өткөн берүүдө сиз бир күндө 1 же бир күндө 2 жолу барган, бул абдан нормалдуу деп айттыңыз. Бирок тилекке каршы бардык адамдар күн сайын чоң заара кылбайт. 5 күндө, 10 күндө кылган учурлар болот. Ошону кантип айыктырабыз? Эмне кылабыз? Эми ич катуу маселеси чындыгында айтканда азыркы жашоонун негизинде бул өтө эле көп кездешүү оорулардын катарына кирип баратат да. Ич катуу мисалы кичинесинен баштайлы, төрөлгөндөн кийин. Төрөлүп бала өсүп келатат. Ошо төрөлгөндөн кийинки күндөрдөн баштап негизсиз ич катуу. Бала бара албайт. Илгери көрүп калчубуз, ал убакта свечандыр көп билишпейт, айылда самын салып балдарды шоңзара кылдырган убак. Мындайча айтканда, биринчиден ошо негизсиз ич катып атса, ошол эле балдарды текшерип көрүш керек. Эмне себептен ич катып атат? Эми анатомиялык түзүлүшү бүт баарысы ордордунда дейли, бирок ич катып атат. Ошондо балдар хирургтарына барып, эмне себептен ич катып атат, ошону текшериш керек. Эли туура эмес тамактандырып атабы? Эли жол болсо ошо тубаса балдарда кездешчү. Болезнь кириш бурунга деп коет. Болезнь кириш бурунга дегенде, мисалы ошо көтөнчүктүн үстүндөгү түз ичеги кеңейип кетет да. Кеңейип кетет, анан баягы жаш бала бул рефлекторуна барат да, туурабы? Кичине катып калды, бара албай калды, жана кеңейип кеткен жеринде заң топтоло берет. Бул оору боюнча эми таза эле бара албай калса, балдар хирургтары дарылашат. Бул бир гана нерсе, операциялык жол менен гана бүтөт. Анан мейли адам бала кезинен чоңоюп, жакшынакай өсүп, жетилди, өсүп келатат. Кандайдыр бир убакта бир ич катуу башталды. Эми көпчүлүк убакта эле биздин ич каткандын негизи биздин тамактануубузга байланыштуу. Туура эмес тамактанабыз. Өзгөчө кыргыздар качкырдан кийинки экинчи орунда турабыз деп коебуз. Эт боюнча. Эт, камыр тамактарга көп көңүл бурабыз. Не, жесин, жей берсин, багы ар бир улуттун өзүнүн көңүл бурган тамактары бар. Ар бир элдин, ар бир жердин өзүнүн тамактары бар. Бирок Кудайга шүгүр, азыр ушунчалык көп жашылча жемиштер бар. Туурабы? Жашыл жемиштерден эмне үчүн ар бир тамак ошол эле 5 бармак жеп атканда жашылча жемиштерден кошуп койсок болбойбу? Туурабы? Кызылчанын салаты, сабиздин салаты, капустанын салаты, мындайча айтканда муну кандай тамак менен жесең да кошулуп кете берчү салаттардын түрлөрү да, туурабы? Эмне үчүн ошолорду кошпойбуз?
5 бармакты жаң 5 бармакка киребиз. Анан бул баа туура эмес тамактануунун негизи да ошондой эле азыркы убакта ак нан көпчүлүк убакыт ичти катышат. Желательно эң жакшы бул жанагы бурый серый хлебтер, улпактуу ундан жасалган нандар. Ошол эле улпактуу ундан жасалган камыр тамактар. Рационго ошолорду киргизишибиз керек. Буларда клетчатка көп болот. Бул ичегин иштегенин нормалдаштырат. Ошол эле таза эле болбой атса, аптекаларда атайын жасалган отруптар бар. Баягы кукурузный палачка деген сыяктуучу отруптар. Бул баарысы талканбы? Отруп. Талканбы? Талкан сыяктуу кукурузный палачка деп чыгарат, ошондой болот, бирок өңү нандыкындай болот да, воздушный такой. Бул бунда да клетчаткалар көп. Булар ичегинин иштегенин нормалдаштыра турган атайын медицинский направлениедегилер да. Мисалы, ошол эле баткендин жанагы кандай көрүгү. Бул ичегинин иштеген ушунчалык кара өрүк. Ичегин иштеген нормалдаштыра турган, түз жолго алып келе турган тамактар да. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан өзгөчө кыз балдар бойго жетип турмушка чыккандан кийин, баягы биринчи көпчүлүгү биринчи төрөттөн кийин келет, ичим ката баштады деп. Качан десең, беременность убагында башталды депчи. Мунун эмнеси? Кош бойлуу, баягы жатында жаткан түйүлдүк ички органдарды басат. Мындайча айтканда, толук эмес, кээ бирөөлөрдүнкү бир какой-то степени ичегинин туура иштешине тоскоолдук болуп калат да. Анан убагында чоң зарага барышпай өткөрүшөт. Азыркы эле илимдин, билимдин, техниканын өнүккөн заманында, мисалы компьютер, швейный цехте иштегендер. Булар бир ишти алышты, аягына чейин чыгарыш керек. Өткөн жолугушууда айтып кеттим эле. Мисалы, Союз убагында ошол эле швеялардыкы 50 мүнөт иштетип, 10 мүнөт барсын катар-катарга тургузуп туруп, зарядка жасаштырып кайра иштей бер деши. Азыркы швеялар канчалык көп продукция чыгарса, тиксе ошончолук акчасы көп болот. Аларга туруп зарядканын кереги жок. Алар тамак ичкенге жетишеби, жетишпейби. Бир келди, баягы естественно нужда менен эле ордунан туруп нар жак бер жакка чыгышпаса, отуруп алып тиге беришет. Туурабы? Азыркы программист, компьютерде ойногон балдар, компьютерде иштегендер отура беребиз. Бир кызыктуу бир нерсени таптык, турмай жок, болду, кеттик. Мындайча айтканда, адам кыймылдабаса, ичегинин иштеши дагы начарлайт. Анан кызыктуу нерсе киргенден баягы адамдын естественно нуждасы келген убакта мунуну бүтүрө коеюнчу анан барам. Тигини бүтүрө коеюнчу анан барам деп. Улам ар бир чоң зарага эметкен пазовдун ортосу улам узара берет. Акырындап уже заглушение болуп калат да. Биз уже мындайча айтканда өзүбүздүн естественный физиология иштеген убакытты жылдырып таштадык. Ал процесс бүгүн эле болгон жок, ал процесс кечеде болгон, мурда күндө болгон. Ичеги акырындап ошого көнө баштайт. Ичеги долиха сигма деп коет, же болбосо петлистая сигма деп коет. Түз жоонун чегинин этек жагында сигмовидная кишка деген болот. Ошол узарып кетет. Основной жанагы калдыктардын ошол жерге анан түз ичек аркылуу чыгыш керек да, ошол жерге нагрузка келет да, ошол узара баштайт. Анан бизден баягы самолечение деген процессибиз бар. Ич катат. Азыр биздин көчөлөрдө эмне көп? Тамак аш саткан киосктор көп, аптекалар көп. Алар киришет аптека, ал жерде ким иштейт? Провизор иштейт, фармацевт иштейт. Мага ич каткандын дарысын бер дейт. Ич каткандын дарылары өтө эле көп. Ич каткандын дарыларын мындайда ичегини иштетүүнүн эки түрү бар. Мисалы, бир группадагы дарыларды ичесиң, ичегинин иштегени күчөйт. Ал мындайча айтканда, дарыларды иштең, күчкө салып туруп ичегинди толуп турган ичегини бошотуп таштадың. Ичеги усилен иштеди.
туурабы? Мен мисалы мындай айтам, бул топтогу дарыларды качан беришибиз керек? Бул топтогу дарылар мисалы кээ бир кишилер жашаган жерин же алыс жакка учуп барып бир жакта жашап калганда, бир жактан келгенде, жол жүрүп келгенде функциональный деп коет. Бул оору эмес, жөн эле функциональный запор болуп калды. Мисалы бир нече саат самолетто учту, же машинада жүрдү, шарты болгон жок, функциональный застой, запор болуп калды. Бир-эки жолу жанагындай моториканы, ичегин моторикасын иштеткен дарылар менен бошотсок болот. Эгерде жанагы дарыны привычка кылып алсак, өнөкөт кылып алсак, биз ичегини насиловать этип атабыз. Биз ичегини күнүгө өзүнүн нормасынан тышкаркы күч менен иштетип атабыз. Ичеги чарчайт. Ичеги өткөндө бир таблетка иштесе, 10 күндөн кийин 2 таблеткага, 1 айдан кийин 3 таблеткага, анан кийин 5 таблеткага дагы иштебей калышы мүмкүн. Ичеги бүттү, ичеги чарчады. Анан астматический слабительный деген бар. Это что такое? Бул астматический слабительныйлар булар ичегинин моторикасын, кыймылдашын күчтөйт. Булар аны сууга аралаштырып ичесиң, ал ичеги ашказан менен баратканда өзүнүн составына суюктукту кармап калат. Суюктукту кармап калат. Заң ичеги менен тигил жакка жумшак барат. Тезирээк жетет. Ичеги чарчаган жок, ичеги кыйналган жок. Эгерде баягы өнөкөт запорго айландырып алса, жанагындай ичегини иштегенин күчтөтө тургандарды токтотуш керек. Эми ичегинин иштешин күчтөтө турган дарылар, мисалы, ичегини рентгенге тартыш керек, ичегини компьютерге тартыш керек, УЗИге тартыш керек, ичегини бошотуш керек. Мисалы, текшерүү убагында бир жолу бердиң, ичегини дайындадың, текшерилген ал кайра тамактанууга өтөт. Баягы өнөкөт ич катуу менен ооругандарга ошол астматикалык слабительныйларды бериш керек да. Биздикилер барат самолечение. Слабительный бер дейт, слабительный түрлөрү көп. Мунун срогу бүтүп барат эле, мынауну ичсең слабительный, ал эмне себептен ич катып атат? Себебин билген жок. Анан кийин азыркы эле ошол кургак тамактануу, жана фастфудтарды айтып атпаймынбы? Ошондон ич катат. Мындай чыкканда адам бир күндө 1,5-2 литрге жакын суюктук ичиш керек. Бул жөнөкөй эле суу эмес, ошол эле мисалы жакшынакай сухофруктулардан жасалган, ошол эле баткен өргүнөн, кара үрүктөн кошулган компотторду жасап ичсек эмне үчүн болбосун? Болот. Жана эртең менен ач карын суу ичип коюш керек дейт го. Эми мындай да, эртең менен ач карын муздак суу рекомендация бербейм да, жылымык суу. Силер мына түнү менен жаттыңар, ашказан тынч абалда. Эртең менен турдуңар, 1 стакан суу ичип койдуңар. Ичегиге мындайча айтканда раздражитель түштү да, ичеги уже ойгонуп, ичеги уже кыймылдай баштады. Сиз антип жуунуп, эртең мененки тамагыңызды даярдап, уже ичеги өзүнүн калыбына келди. Тамактандыңыз. Бул эң жакшынакай заара деп мен эсептейм да. Эртең менен тамактангандан кийин бир 15-20 мүнөт, жарым саатта чоң заарага барып ичеңизди бошотуп алдыңыз. Сиз жумушка кеттиңиз. Туурабы? Эгерде эртең менен ичегиңизди бошотпой кетсеңиз, жумушта кандай благоустроенный жерде иштейсизби, же көчөрдө базарда иштейсизби? Кээ бир биздин ажатканалар бар, мантип кирип туруп, карап туруп, кайра бурулуп алып кетип каласың, туурабы? Ошон үчүн өзүңүздүн үйүңүздө, таза ажатканаңызда эч ким куулбайт, эч ким шаштырбайт, эч нерседен жийиркенбей өзүңүздүн ажатканыңызда жакшынакай ичиңизди бошотуп алып кеттиңиз. Жумушта ичиңиз бош, иштегениңизди таптың, көңүлүңүз да ачык, кылганыңыз да так, бүт баарысы ордунда болот. Эми тигил жак кыйнап турса, бара турган жериңиз жок болсо кандай иштейсиз? Ойлонуп көрүңүз өзүңүз. Мындай өт иштебей калганда дагы ич катат деп коет го. Эми мындай да, биздин ичегибиздин иштеши, тамагыбыздын сиңиши ичегиден, ашказандан эле, өттөн эле пайда болбойт. Биз тамакты кандай жейбиз? Оостон башталат. Кандай жейбиз? Шашып жейбизби, чайнап жейбизби, же бүкүлү жутабызбы? Анан ашказан, гастрит, язва деген оорулар жокпу?
кислотность ордундагы повышенный, пониженный, өт барбы, уйку бездин иштегени кандай. Мунун бүт баарысы биздин пищеварениянын туура иштешине, тамак жеген тамактын туура сиңишине ошонун бүт баарысы себепкер. Жалаң эле жоonu чегени оорусу эмес. Ошо жоonu чеги жанагы ич катып, ичеги катып узарып кеткенине эмне үчүн? Жанагы биздин жеген тамактын бүт процесси, бүт баарысы ошого кирет. Туура тамактаныш керек, убагында тамактаныш керек. Жанагы неме кылат экен го? Санаторийлерде көчүңө суу киргизип, анан бүт кишечниктерин баарын тазалап чыгарышат экен го. Гидроколонотерапия деп коет. Гидроколонотерапия деп коет. Бул атайын аппаратура бар. Мындайча айтканда ичегини тазалап жууйт. Бирок ошол жууй турган суулардын өзүнүн минералдык составы, физиологиялык составы болуш керек. Жөнөкөй эле суу менен эле тазалап таштаганда биздин ичегибизде толтура бактериялар бар. Биздин жеген тамакты сиңире турган, биздин тамак жеген тамакты ашкыла турган. Биз анын баарысын жууп таштадык. Нормальный пищеварительный процессти биз бузуп таштадык. Есть атайын нормальный физиологический раствор. Ошону менен жууш керек аны. Ал процессти злоупотреблять эткен болбойт. Ошондо канча жылда бир? Эми мен врач катары, конечно, гидроколонотерапия менен иштеген врачтарды мен ишин эметким келбейт, бирок сиздин ичиңиз катып атса мен гидроколонотерапиясы жок эле полезный препараттар менен туура тамактануу менен тазалап коем. Ошону шлакты дайыма тазалап туруш керекпи ич агарындарды? Эгерде ичиңиз катпаса, убагында күнүгө чоң зара кылсаңыз, анын кереги эмне сизге? Бизде бир жакшынакай сөз бар, не навреди деген. Берилип кетпе дегенби? Эми акчанын ар кандай заработкасы болот, бирок не навреди, врачтарга не навреди. Бир оору менен келсе дагы бир жок нерсени кошо жабыштырып туруп, анан кийин мамындай кылсак жакшы болот деген туура эмес. Не навреди. Жанагындай жер которуп, туура эмес тамактанып, бир жактан алыскы жолго жүрүп, ичиңер катып калып эметип, аны тазалап коюш колонотерапиясы жок эле. Күнүгө ажатканага күнүгө ичиңиз бошотсоңуз гидроколонотерапиянын кереги эмне сизге? Ошондо эле неме тазаланып калабы ич агарын? Ошондо эле. Мисалы кыргыздарыбыз бар эле жылкы сойгонду көрдүңөр беле, ичегисиндеги курттарды. Ооба, ошо курттарды эмне кылыш керек экен? Ал курттарды кетирсеңер жылкыны өлтүрүш дейсиңер. Окуй, ал пайдалуу курттарбы? Именно жылкыны тамагын ашкыла турган атайын курт, алар физиологический курттар. Ошондой эле биздин ичибиздеги атайын флора бар, бактериялар бар, пищеварение эметкен. Анын баарысын жууп таштадың эмне болот? Туура айттыңыз. Аябай жакшы нерсе болду. Ич көңдөйүбүз катып кирдеп ошонтсе, ооздон чыккан жаман жыт, анан беттеги таксактардын баары пайда болгон ошонун себеби? Эми ооздон чыккан жаман жыт көбүнчө ашказандын ооруларына байланыштуу. Эгерде ичеги жоон ичеги толуп, анан ички чеги толуп, анан ашказанга чейин толуп калганга чейин адам жетпейт, адам өлүп калат. Жоон ичегиде чыгып калган эме ал ооздон жаман жыт көбүнчө андан кетпейт. Ооздон жаман жыт көпчүлүк убакта ашказан оорулардан же болбосо мурун көңдөйүндө азена деген оору бар, ошолордон жыттанышы мүмкүн. Жоон ичегин узарып, жоон ичегинен эметилген эмеден көбүнчө. Жанагындай бетке мындай сепкилдер чыгып, адам өзүн жаман сезип, дискомфорт деп коет. Андай сезимдер жоон ичегиге жана жумалап, 10 күндөп туалет чоң зарага барбагандарда. Ошон үчүн убагында туура ажатканага барыш керек, туура замдаш керек. Сонун берүү болду. Агай, рахмат, чоң рахмат, бактылуу болуңуз. Аябай керектүү болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн дагы Ызакчан агабыз экөөбүз аябай сонун берүүнү камдадык. Буюрса силерге пайдалуу болду деген ойдобуз. Сөзсүз түрдө ден соолугуңуздарга маани бериңиз. Комментарийге пикир калтырып, агайдын телефондорунун астына текст турган жакка жазып койдук. Ошол жактан агайга байланышсаңыздар да болот. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.